Зордуктоого шектүү милиционерлерди жоопко тартуу талабы коюлган акция өттү. Дордойдогу өрт 42 контейнерди жарактан чыгарды. Манас айылын реконструкциялоо боюнча сынакка 14 долбоор сунушталды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. 13 жаштагы кыздын зордукталышына күнөөлүүлөрдү жазага тартуу талабы коюлган акция бүгүн 6 июлда өкмөт үйүнүн алдында өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров пикетке бул маселеге президенттин жана коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максаты менен чыкканын айтып, кылмышка шектелип жаткан милиция кызматкерлерин өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу керек деген пикирин билдирди. Что? Нет. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14 июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылып келе жатат. Да я ж пошутил. Кезектеги отурум 8 июлга белгиленди. Дордой базарындагы өрт 42 контейнерди жана 9 күркөнү каптаганын 6 июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, Кытай катары деп аталган катарда металлдан жасалган 42 соода түйүнү, тез тамактануу, шаурма жана суусундук сатуучу 9 күркө күйгөн. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Өрттөнгөн соода түйүндүктөрүндө кийим-кече сатылчу. Телсиз жөө жалпысынан 1000 чарчы метр аянтта жайгашкан соода түйүндөрүн жарактан чыгарып, анын кесепетинен 2 адам түтүнгө ууланганы кабарланды. Жабыркагандар Бишкектин номер 4-ооруканасына жеткирилген. 5 июлда Дордойдо чыккан өрттү өчүрүүгө 60 куткаруучудан турган 7 бөлүм тартылган. Бишкек шаарындагы Манас айылы маданий-этнографиялык комплексин жаңылоо боюнча жарыяланган ачык сынакка долбоорлорду кабыл алуу аяктады. Бул тууралуу 6 июлда Бишкек башкы архитектура башкармалыгынан билдиришти. Замечательно, поразительно, гениально. Мекеменин маалыматына караганда сынакка жалпы 14 долбоор келип түштү. Каалоочулар алар менен 6-7 июл күндөрү 17:00 чейин Бишкек башкы архитектура уюштурган көргөзмөдөн тааныша алат. 6 июнда жарыяланган сынакка түшкөн архитектуралык долбоорлор боюнча коомдук талкуу 2 күн уланып, калыстар тобу бүтүмү 8 июлда чыгарылат. Сынактын жеңүүчүсүнө 1 миллион сом, экинчи орунга 1 миллион сом, 3 орунга 500 000 сом берилет. Жеңүүчүн аныктоо үчүн 12 адамдан турган калыстар тобу түзүлгөн. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар.